Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. 10-класстын окуучуларына арналган физика сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы электр тогу, ток күчү, токтун пайда болуу шарттары деп аталат. Сабактын жүрүшүндө биз силер менен электр тогу, ток күчү түшүнүктөрү менен таанышабыз. Андан тышкары электр тогунун пайда болуу шарттарын аныктайсыңар. Электр тогунун ар түрдүү аракеттерин салыштырасыңар, ошондой эле электр тогунун колдонуу тармактарын билесиңер. Бүгүнкү сабакта силер электр тогу, ток күчү, эркин электрондор, токтун аракеттери, электр талаасы жана ампер деген негизги түшүнүктөрдү өздөштүрөсүңөр. Балдар, биз буга чейинки өтүлгөн темаларда катуу суюк газ абалындагы бардык заттар, эң майда көзгө көрүнбөгөн бөлүкчөлөр, атом жана молекулалардан турат деп айтканбыз. Мына ошол майда бөлүкчөлөр тынымсыз баш аламан кыймылда да болоорун билебиз. Ал эми нерсени түзүп турган атомдордун түзүлүшүн карай турган болсок, атомдун борборунда оң заряддалган протондон жана зарядка ээ болбогон нейтрондон турган ядро жайланышкан. Ядронун тегерегинде терс заряддалган электрондор айлануу кыймылында айланып жүрүшөт. Нерсени түзгөн бөлүкчөлөр атомдор менен бүгүнкү биз силер менен өтө турган электр тогунун кандай байланышы бар? Бул суроого жооп бериш үчүн металлдардын ички түзүлүшүнө көңүл буралы. Металлдарда кадимки учурда кристалдык торчосунун түйүндөрүндө нейтралдуу атомдор эмес, оң заряддалган атомдор жайгашкан. Себеби балдар, атомдун эң сырткы катмарындагы айланып жүргөн электрондор ядро менен начар байланышта болот да, атомду таштап сыртка чыгып кетишет. Бул электрондор атомдор аралык мейкиндикте жылуулук кыймылына катышуу менен баш аламан кыймылдашат да, эркин электрондор деп аталат. Эгерде мына ушундай металл өткөргүчкө электр талаасын алып келе турган болсок, анда электр талаасы эркин заряддарга, башкача айтканда, эркин электрондорго күч менен аракет этет да, бир орундан экинчи орунга жылдырып, бул учурда электрондор багыттуу кыймылга келишет. Мына ушунун өзү электр тогу деп аталат. Демек балдар, электр тогу деп электр талаасынын таасири астындагы заряддалган бөлүкчөлөрдүн ириеттүү жана багыттуу кыймылын айтат экенбиз. Электр тогу багытка ээ. Электр тогунун багыты катары шарттуу түрдө оң заряддалган бөлүкчөлөрдүн кыймыл багытын алышкан. Башкача айтканда, токтун багыты ток булагынын оң уюлунан терс уюлун көздөй багытталат деп айтышкан. Бирок 19-кылымдын аягында атомдордун курамынан электрон деген терс заряддалган бөлүкчө бар экендиги табылгандан кийин жана көпчүлүк өткөргүчтөрдө токту негизги ташуучулар болуп электрондор эсептелери аныкталгандан кийин токтун чыныгы багыты катары ток булагынын терс уюлунан оң уюлун көздөй кеткен багытты тандап алышкан. Анда эмесе балдар, электр тогу деген эмне, ал кантип пайда болот деген түшүнүктү дагы тереңирээк өздөштүрүш үчүн төмөнкү видеого көңүл буралы. Каалагандай зат эң майда бөлүкчөлөр атомдордон турары белгилүү. Атом өз кезегинде оң заряддалган ядродон жана анын тегерегинде айланган электрондордун булчаларынан турат. Кээ бир атомдордун сырткы орбиталарында электрондор атом ядросуна начар байланышып, анын таасиринен кутулуп, эркин абалга келиши мүмкүн. Ал эми кээ бир атомдор болсо тескерисинче башка электрондорду тартып, өзүнүн орбитасында кармап калышы мүмкүн. Электрондор энергияны берүүгө жөндөмдүү жана эгер ал энергия жетиштүү болсо, алар атомду таштап, эркин электрондорго айланышат. Башкача айтканда, эч бир атомго тиешелүү эмес электрондор. Эгерде атомдо протондор менен электрондордун саны барабар болсо, анда алар электр нейтралдуу деп аташат. Эгерде протондордун саны электрондордун санынан көп болсо, анда зат оң заряддалды деп, ал эми атом оң ион деп аталат. Тескерисинче, терс заряддалган электрондордун саны оң заряддалган протондордун санынан көп болсо, анда зат терс заряддалды деп, атом терс ион деп аталат.
Сыртқы электр талаасынан аракет эткен күчүнүн натыйжасында электрондор терс заряддагы атомдордон оң заряддалган атомдорду карай кыймылга келишет. Бул болсо ошол электрондордун акыркы катмарынын ядро менен начар байланышынан келип чыгат. Электрондордун атомдон атомго болгон багыттуу кыймылы электр тогу деп аталат. Эгер заттын атомдору электрондорунан оңой ажырай алса, алар өткөргүчтөр деп аталат. Атомдору электрондорунан таптакыр ажырабаган заттар изоляторлор деп аталат. Ал эми кээ бир заттар электрондорунан кыйынчылык менен ажырайт. Башкача айтканда, бул заттарда электр энергияны берүү кошумча энергияны талап кылат. Зат энергияны берүүгө каршылык көрсөткөндөй болот. Ошондуктан кошумча түшүнүк, каршылык киргизилет. Токтун багыты жөнүндө айтсак, шарттуу түрдө токтун багыты катары оң заряддан терс зарядты көздөй багыт алынган. Бирок чындыгында электр энергиясын алып жүрүүчүлөр электрондор. Демек, электрондордун кыймыл багыты башкача айтканда терс заряддан оң зарядты көздөй алынган багыт туурадай. Бирок азыркы учурда шарттуу түрдө оң уюлдан терс уюлду көздөй кеткен багыт табыла алынган. Бул түшүнүктөрдү алгандан кийин электр тогу эмне деген суроого оңой жооп бере алабыз. Демек, электр тогу бул электр талаасынын таасири астында заттардын заряддалган бөлүкчөлөрүнүн хаотикалык багыттуу кыймылы болуп саналат. Балдар, өткөргүчтө электр тогунун бар экендигин кантип билсек болот? Албетте, лабораториялык шартта аны атайын куралдардын жардамы менен аныктасак болот. Ал эми ал куралдар жаныбызда жок болсочу, кантип өткөргүчтө электр тогунун бар экендигин биле алабыз? Өткөргүчтө электр тогунун бар же жок экендигин анын аракеттери боюнча билсек болот. Электр тогунун бир нече аракеттери бар. Биринчиси токтун жылуулук аракети деп аталат. Башкача айтканда, тогу бар өткөргүч ысыйт да өзүнөн жылуулук бөлүп чыгарат. Экинчи, токтун химиялык аракети. Эритме аркылуу электр тогу өткөндө эритмеде химиялык реакция жүрөт да, анын негизинде өткөргүчтүн химиялык курамы өзгөрөт. Үчүнчү, токтун магниттик аракети. Тогу бар өткөргүч магнит болуп калат да, табигый магнит сыяктуу темирден жасалган майда нерселерди өзүнө тартып баштайт. Эгерде өткөргүчтөгү токту токтото турган болсок, анда ал магниттик касиетин жоготот. Төртүнчү, токтун механикалык аракети. Ток нерсени кыймылга келтирет дагы, ар кандай механикалык жумуштарды аткарат. Бешинчи, токтун жарык аракети. Токтун жарык аракетинин негизинде лампочкалар жарык чыгарып, электр тогу жарык аракетин жасайт. Алтынчысы, токтун биологиялык аракети. Эгер тогу бар жылаңач өткөргүчтү колубуз менен кармай турган болсок, анда электр тогу жандуу организмге биологиялык аракет жасайт. Мына ушул электр тогунун аракеттерин экспериментте да байкоо үчүн биз төмөнкү видеону көрөлү. Электр тогунун химиялык аракетин ток булагынын бир учуна көмүр электроду бириккен түзүлүш аркылуу байкоого болот. Экинчи электрод лампага, андан соң ачкычка бириккен. Экспериментке чейин электроддордун экөө тең күңүрт боз түстө экендиги көрүнүп турат. Электроддорду жез купоросунун эритмесине салып, ток булагын ачкыч аркылуу кошобуз. Чынжырда ток пайда болгонун лампочканын күйгөнүнөн билебиз. Биз байкагандай, бир электроддун жанында газдын көбүкчөлөрү пайда боло баштады. Бул болсо идиште химиялык реакциянын башталганынан кабар берет. Бир канча убакыттан кийин ачкычты ажыратып, электроддордун абалын байкайбыз. Химиялык реакциянын натыйжасында бир электроддун бети жездин жука катмары менен капталганы көрүнүп турат. Электр тогунун магниттик аракетин тогу бар өткөргүчтүн жанында жайгашкан магнит жебесинин кыймылынан билсек болот. Өткөргүчтө ток жок кезде магниттик жебе жердин магнит талаасын бойлото өткөргүчкө жарыш жайгашкан болот. Ток булагын кошобуз. Магнит жебеси кыймылга келип, өткөргүчтүн багытына карата перпендикуляр жайгашып калат. Ошондой эле биз байкагандай, азыркы учурда магнит жебесинин кызыл учу өткөргүчтү карап турат. Эми
ток булагынын уюлдарын өзгөртөбүз. Азырынча ток жок учурда магнит жебеси баштапкы абалды алды. Ток булагын кошобуз. Эми ток каршы багытта агып жатат. Аны биз магнит жебесинин көк түстөгү учу өткөргүчтү көздөй багытталгандыгынан билебиз. Электр тогунун жылуулук аракетин көрүш үчүн амперметрде кагаз тилкелери илинген өткөргүчтү жана ток булагын колдонобуз. Эгерде ток булагын кошуп, аз-аздан ток күчүн көбөйтө баштасак, өткөргүч салаңдап түшө баштаганын байкайбыз. Бул болсо өткөргүчтүн ысыгандыгынан кабар берет. Өткөргүчтүн ысыганын кагаз тилкелеринен чыккан түтүндөн да билсек болот. Эгерде ток күчүн азайтсак, өткөргүчтүн температурасы да азайып, өткөргүч баштапкы калыбына келет. Мынакей балдар, биз силер менен азыр электр тогунун химиялык, магниттик жана жылуулук аракеттеринин экспериментте аныкталышын видеодон көрдүк. Азыр бир суроого жооп беребиз дагы, андан ары сабагыбызды улантабыз. Суроо: металлдарда электр тогун негизги алып жүрүүчүлөр болуп кайсы бөлүкчөлөр эсептелет? Биринчи электрондор, экинчи иондор, үчүнчү протондор, төртүнчү нейтрондор. Ойлонуп көргүлө балдар. Албетте туура жообу электрондор. Металлдарда электр тогу электрондордун иреттүү кыймылынан пайда болот. Балдар, электр тогу чоң да боло алат, кичине да боло алат. Мына ушул электр тогунун чоңдугун сан жагынан мүнөздөө үчүн ток күчү деген физикалык чоңдук киргизилет. Убакыт бирдигинде өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты аркылуу агып өткөн зарядтын санына барабар чоңдук ток күчү деп аталат дагы И тамгасы менен белгиленет. Токтун күчү формуласы боюнча дельта Q'нун дельта Т'га болгон катышына барабар. Башкача айтканда, дельта Т убакыт ичинде өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аркылуу агып өткөн дельта Q зарядтын ошол убакытка болгон катышына барабар. Ток күчүнүн Си системасындагы бирдиги катары француз окумуштуусу Андре Мари Ампердин урматына 1 ампер деген бирдик кабыл алынган. 1 ампер 1 кулом бөлүнгөн 1 секундага барабар. Мындан тышкары ток күчүнүн үлүштүк бирдиктери жана эселик бирдиктери дагы колдонулат. Ток күчүнүн үлүштүк бирдиктерине 1 миллиампер жана микроампер бар. Силер көрүп тургандай 1 миллиамперде 10⁻³ даражасындагы ампер бар, ал эми 1 микроамперде 10⁻6 даражасындагы ампер бар. Ал эми эселик бирдиги болуп эсептелген 1 килоампер 10⁻³ даражасындагы амперге барабар, ал эми 1 мегаампер 10⁻6 даражасындагы амперге барабар. Мына ушул ток күчүнүн И барабар дельта Q бөлүнгөн дельта Т деген формуласынан башка дагы И барабар Е көбөйтүү N нолевой көбөйтүү В көбөйтүү S деген формуласы дагы колдонулат. Мында Е элементардык заряд. Башкача айтканда, протон менен электрондун заряды сан мааниси боюнча 1,6 10⁻19 даражасындагы кулонго барабар. N нолевой бөлүкчөлөрдүн концентрациясы, башкача айтканда, көлөм бирдигиндеги молекулалардын саны. В болсо зарядталган бөлүкчөнүн кыймылынын ылдамдыгы. Ал эми S өткөргүчтүн туурасынан кесилиш аянты. Мына ушул чоңдуктар канчалык чоң болсо, ток дагы ошончолук күчтүү болот. Электр тогунун өзгөрмө электр тогу жана турактуу электр тогу деп аталган эки түрү бар. Өзгөрмө электр тогун өлчөөчү куралдарда синусоида, башкача айтканда, ийри сызык белгисин кездештиребиз. Ал эми турактуу электр тогун өлчөөчү куралдарда сызыкча же барабардык белгиси коюлат. Бул эки токтун бири-биринен айырмасы кандай болот? Мына ушул жөнүндө сөз кылайлы. Өзгөрмө электр тогунда токтун күчү убакыттын өтүшү менен өзгөрүп турат. Андан тышкары өзгөрмө электр тогун ар кандай электр станцияларында генератордун жардамы менен алабыз. Мына ушул азыркы биз колдонуп аткан электр энергиясы негизинен өзгөрмө электр тогунан алынат.
Ал эми турактуу электр тогунда балдар токтун күчү убакыттын өтүшү менен өзгөрбөйт. Турактуу электр тогун биз аккумуляторлордон, батареялардан жана гальваникалык элементтерден алабыз. Дагы бир айырмачылыгы балдар, өзгөрмө электр тогунда токтун багыты эки тарапка, башкача айтканда карама каршы тарапка өзгөрүп турат. Өзгөрмө токтун жыштыгы 50 герцке барабар. Бул 1 секунда ичинде ток өзүнүн багытын 50 жолу өзгөртөт дегенди түшүндүрөт. Ал эми Европа өлкөлөрүндө өзгөрмө токтун жыштыгы 60 герцке барабар. Ал эми турактуу электр тогунда токтун багыты өзгөрбөйт, бир тарапты көздөй кетет. Ток күчүн өлчөөчү куралдар амперметрлер деп аталат. Амперметрлер формасына жана өлчөмүнө жараша демонстрациялык амперметр, миллиамперметр, килоамперметр жана электрондук амперметр деген түрлөргө бөлүнөт. Жогоруда сөз кылгандай, өзгөрмө токту өлчөөчү амперметрдин бетинен ири сызык белгисин көрө алабыз. Ал эми турактуу ток күчүн өлчөөчү амперметрдин бетинен сызыкча белгисин көрө алабыз. Эми балдар, электр тогунун пайда болуу шарттарын карайлы. Өткөргүчтө узак убакыт бою үзгүлтүксүз электр тогу агып туруш үчүн кандай негизги шарттар керек? Биринчи, нерселерде заряддалган эркин бөлүкчөлөрдүн болушу. Башкача айтканда, электрондордун, оң иондордун жана терс иондордун болушу шарт. Экинчи, заряддалган бөлүкчөлөргө багытталган кыймыл бере турган күчтүн болушу керек. Ал күч F барабар Q көбөйтүлүп E формуласы менен аныкталарын силер билесиңер. Үчүнчү, ушул күчтү пайда кылган электр талаасынын болушу шарт. Төртүнчү, зарядды электр талаасынын таасири астында кыймылга келтирүү үчүн потенциалдардын айырмасы болуш керек. Мына ушул 4 шарт аткарылганда гана балдар өткөргүчтө электр тогу пайда болот. Эми балдар, электр куралдары менен иштеген учурдагы коопсуздук эрежелерине токтоло кетели. Силер сүрөттө көрүп тургандай, изоляциясы жок жылаңач өткөргүчтөрдү кол менен кармоого болбойт. Андан тышкары, темирден жасалган учтуу нерселерди розетка менен бириктирүүгө болбойт. Ошондой эле электр куралдарынын суу болуп калган сайгычын ток булагы менен туташтыруу болуу керек. Дагы балдар, бир эле учурда бир нече электр кубаттуу куралдарын ток булагына туташтырууга болбойт. Эгер токко урунган адамга жардам көрсөтүш керек болсо, адегенде аны токтон ажыратып алуу керек. Ал үчүн биз желим колгап кийип, адамдын ачык денесинен кармабастан кийиминин учунан кармап ажыратабыз. Эгерде колубузда желим колгап жок болуп кала турган болсо, анда кургак жыгач таякчаны алып, адамды ток булагынан ажыратуу керек. Эми кандай чоңдуктагы ток адамдын өмүрү үчүн коркунучтуу болуп эсептелет? Ал эми кандай чоңдуктагы ток адам үчүн зыянсыз болуп эсептелет? Мына ошол жөнүндө сөз кылалы. Өзгөрмө ток күчү боюнча 50 микроамперге барабар болгон ток жана турактуу ток күчү боюнча 100 микроамперге барабар болгон ток адам үчүн коркунучсуз болуп эсептелет. Ал эми өзгөрмө токтун мааниси 1,5 миллиамперде ашып кете турган болсо, же турактуу токтун мааниси 7 миллиамперге барабар боло турган болсо, бул учурда минималдуу сезилген ток пайда болот. Өзгөрмө токто 10дон 15 миллиамперге чейинки, ал эми турактуу токто 50дөн 80 миллиамперге чейинки ток кое бербеген чек деп аталат. Бул учурда адам токко жармашып калат. 100 миллиампер өзгөрмө ток боюнча, 300 миллиампер турактуу ток боюнча бул маанилерде адам өлүмгө учурайт. Анда эмесе төмөнкү суроолорго жооп берели. Суроо: электр тогуна урунган адамды куткаруу бул эки учурдун кайсысында туура болду деп эсептейсиңер? Биринчиси А учурда, экинчиси
В учурда. Ойлонуп көрөбүз балдар, сүрөткө көңүл буралы. Ооба, албетте. В учурда туура болду деп эсептейбиз. Себеби бул учурда адам колуна токту өткөрбөй турган кургак жыгач таякчаны алып, адамды үзүлгөн зымдан ажыратып жатат. Мына ошентип балдар, бүгүнкү сабагыбыздын аягында чыктык. Бүгүнкү сабакта биз силер менен электр тогу, анын пайда болуу шарттары менен тааныштык. Электр тогунун аракеттерин карадык. Андан тышкары ток күчүн өлчөөчү куралдар менен тааныштык. Анда эмесе кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула.